Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin. Essalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i ve imamil murselin seyyidina ve nebiyyina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allah Taalaga çeksiz maqtoolor bolsun, suyuktуу paygambarыбызга salam jana salavatlar bolsun. Allah Taala ушул ыйык Рамазан айында кармап аткан орозолорубузду, окуп аткан намаздарыбызды, берип аткан зекет, орозо питирлерибизди жана башка жакшы амалдарыбыздын бардыгын кабыл кылган болсун. Пендечилик кылып кетирген ката кемчилик күнөөлөрүбүздү өз мээрими менен кечирген болсун. Аллах Таала эл жерибизге тынччылык, аманчылык берген болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен бүгүн орозонун сапаты жөнүндө сөз кылабыз. Орозонун сапаты дегенде bir hadisке келип токтолобуз. Сүйүктүү пайгамбар алейхиссаламдан риваят кылынган хадис бар. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Рубба саимин лайса лаху мин сиямихи илля ал-жу'у вал-аташ." Нечен деген орозо кармаган адамдар бар. Алардын орозосундан ачкакалык жана чаңкоодон башка эч нерсе жок дейт да. Ал ачка калып жанны кыйнайт, чаңкап жанны кыйнайт, болду, башка эч кандай сооп жок дейт. Булар эмне үчүн ошол деңгээлге түшүп калат десе, алар орозонун эрежелерине көңүл бурбайт. Алар орозонун эрежелерине көңүл бурбай, мисал үчүн ушак айтышат, ушак айым, жаман сөздөрдү сүйлөшөт, жалган айтышат, арам нерсе, орозону кармап алган менен арам нерселерден дагы баш тарткан эмес болот да. Мына ошон үчүн алардын орозосунда эч кандай сапат калбай, аягында жөн эле ачкалык, чаңкоо болуп калат дейт. Ошол эле учурда башка бир ушуга мазмундаш окшоп кеткен бир риваят дагы бар. Рубба талин яланухумул Кур'ан. Нечен деген Кур'ан окуучулар бар. Кур'ан бирок аларга каргыш айтат дейт да. Мисалы өзү Кур'анды, эң улуу Аллахтын сөзү болгон Кур'анды окуган менен, бирок Кур'анды окуп ошонун ичиндеги буйрук өкүмдөргө моюн сунбагандыгы үчүн, ошолорго жараша амал кылбагандыгы үчүн ал адам Куранды жөн эле окуганы эле калбаса, андан эч кандай сооп ала албай калат дейт. Ошон үчүн мына ыйык орозо айында биз орозону ушунча мээнет кылып, эртеден кечке кармаган соң, биз ошонун сапатына да көңүл бурушубуз керек. Анткени эртең кыяматта ошол орозо бизге тозоктон калкан болуп келе турган деңгээлде бир сапаттуу орозо болуш керек болот. Кур'ан-ы Каримде ушундай биз эртеден кечке ушу Кур'ан окуйбуз, жана тилибиз келбесе да кыйналып атып, кайра кайталап, жаттаган жерди жаттап, окуган жерди окуп канча мээнет кылабыз. Бирок ошол Кур'андын ичиндеги баягы өзүнүн эрежелерине көңүл буруп, аткар деген нерсесин аткарып, аткарба, тыйыл деген нерсесинен тыйылбай турган болсок, анда Кур'ан-ы Карим окуганыбыздан дагы пайда калбай калат дейт. Ошон үчүн мына ушул улуу устаттар айткандай, улуу мектеп болгон ушул ыйык Рамазан айында биз курсагыбызга бир нерсе жебеген, ичпеген менен биз ошол кулагыбызды жаман нерселерден тыйыш керек, көзүбүздү жаман нерселерден тыйышыбыз керек, анан кийин жүрөгүбүздү жаман ниеттерден тыйышыбыз керек. Кимдир бирөөлөргө болгон кандайдыр бир кек сактоо болсо, ошодон өзүбүздү тыйышыбыз керек. Мына ушинтип орозодо биз толук кандуу күнөөдөн баш тартып, орозонун аягында энеден жаңы төрөлгөн баладай болуп, күнөөлөрдөн аруланып чыгууга биз тийишпиз. Пайгамбар алейхиссаламдын ушул орозого тандык болгон, орозонун сапатына тиешелүү болгон бир хадиси китептерде келген, риваяттарда келген. Пайгамбар алейхиссалам bir kişinin murdu жерге sürülsün dedi da. Ragima anfu rajulin, kişinin murdu жерге sürülsün dedi. Murdu жерге sürülsün degen özünçe bir termin bul. Eç kaçan iyilikке jetbesin, ardayım jamandыкта жүрө берсин, iyilikten alыс bolsun degen söz bul. Kanday dese, birincisi deyт da, Пайгамбар алейхиссаламдын аты аталган жерде пайгамбарга салават айтпай койсо дейт. Пайгамбар алейхиссаламдын аты аталган жерде биз саллаллаху алейхи ва саллам деп пайгамбарыбызга таазим кылып, урмат сый менен пайгамбарыбызга биз бир салават айтып коюуга тийишпиз. Анан экинчиси дагы бир кишинин мурду жерге сүрүлсүн деди. Ал кандай киши десе, ата энеси анын колунда. Же экөөнүн бирөөсү анын колунда болуп, ошолорго жакшы иш кылып, жакшы
кызматтарыны кылып, ак батасын алып, дуасын алып, бейишке кирүүгө мүмкүнчүлүк ала албай калган инсандын дагы мурду жерге сүрүлсүн деди. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, ата-энебиз көзү тирүүсүндө бейишке карата эки эшигибиз ачык болот. Кимдир бирөөсү бул дүйнөдөн өтсө, анда бейиштин эшигинин биздин бейишке киришибизге себеп боло турган эшиктердин бирөөсү жабылган болот. Кимдин ата-энеси жашоодо болсо, ал ушул көзүнүн тирүүсүндө кадырлап, барктап, ошолордун ак батасын алып, бейишке кирүүгө толук мүмкүнчүлүк алып алса, бул мүмкүнчүлүк экен. Анан эң үчүнчүсү, эң акыркысы эмне деди? Пайгамбар алейхиссалам, орозо айы башталды, орозо айы чыгып кетти, эч кандай өзүнү Аллах Таалага кечирте албаган инсандын дагы мурду жерге сүрүлсүн деди. Мындайча айтканда, орозо айы бул биздин ошол күнөөлөрдөн толук аруланып, таптаза болуп, орозонун аягында эч кандай күнөөсү калбастан күнөөлөрдөн аруланып, таптаза болуп чыгышыбызга толук бир мүмкүнчүлүк экен. Ошондуктан биз орозонун баягы сапатына көңүл буруп, орозонун сооптору азайып кетпеш үчүн биз ошолорго абдан маани беришибиз керек. Эми ошол орозонун сапаттуу деңгээлге чыгыш үчүн орозодо бизге көп бир талаптар коюлган. Биз ошолордун дагы ар бир талабын колдон келишинче аткарышыбыз керек. Бизге кандайдыр бир суроолор келген болсо, буюрса колдон келишинче ошол суроолорго да жооп бергенге биз аракет кылабыз. Суроолор келгенге чейин буюрса, биз ушул орозонун сапатына тиешеси болуп, мындай кандайдыр бир деңгээлде тиешеси болгон кайсы бир маселеге токтолсок, ал маселенин бирөөсү, мисал үчүн, улуу аалымдарга же болбосо устаттарга урмат сый көргөзүү. Акыркы мезгилдерде мына мектептерде, окуу жайларда эже агайларга окуучулар тарабынан мындай урматсыздыктар болуп, алардын кайсы бир деңгээлде кандайдыр бир окуучулардын адепсиздигинен улам агайлардын же болбосо устаттардын кандайдыр бир көңүлү оруган мезгилдерди көп кездештирип калабыз да. Мисал үчүн, устат деп биз кимге айтабыз? Устат бул кандайдыр бир илимди үйрөткөн, кандайдыр бир кесипти үйрөткөн инсандарга, кесипкөй, тажрыйбалуу, бизге бул дүйнөдө акыретте бактылуу болушубуз үчүн кандайдыр бир эрежелерди үйрөткөн адамдарга биз устат же устаз же агай же болбосо мугалим деген сыяктуу өтө бир урматтап сыйлап келген ата бабаларыбыз. Бүгүнкү күндө биз дагы андай инсандарды, бизди баягы караңгылыктан жарыктыкка чыгарып келген устаттарды өтө урматтап сыйлап жүрүүгө биз тийишпиз. Мисалы, сахабалардан Азирети Али радыйаллаху анху эмне дейт? Мага бир тамга үйрөткөн адамга мен кулмун дейт. Кааласа ал мени кул кылып иштете берсин, кааласа сатып жиберсин дейт. Бул дегени устаттын ошол окуучусунун үстүндө акысы абдан зор, жана окуучу катары устатка өтө терең урмат сый кылып, ошону баягы ата-энесин урматтагандай, балким андан дагы зарылыраак кылып урматтоого тийиш. Буну бир гана окуучу эле эмес, балким жалпы жумурай журт, коомчулук устаттарга урмат сыйды көргөзүш керек. Анан экинчи бир мисал катары айта турган болсок, тарыхтан Харун Рашид деген улуу падыша болгон. Мусулмандардын өтө бир мазлумдардын калканы болгон, өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк болгон мазлум инсандарга, залымдарга ушундай бир катуу болгон, өтө адилеттүү, тарыхта аты калган Харун Рашид деген бир падыша өзүнүн уулуну Асмаи деген устазга шагирттикке берет. Устазга шагирттикке бергенден кийин, бир 4-5 айдан кийин Харун Рашид падыша устатты жана өзүнүн баласыны бир зыярат кылып, кабар алып, акыбалын сурап коеюн деп, ошол максатта медресеге, окуу жайга барат. Барып, медресенин эшигинден ушундай баш багып караса, устаз өтө картайып калган бир абышка киши, кумганды өзү көтөрө албай, анан падышанын баласынын колуна кумганды берип, уулум, сен мага суу куюп бергин, мен дарат алайын деп,
устаз дарат алып аткан болот. Падышанын баласы эмне устаттын даратына суу куюп берип аткан болот. Анан падыша ошол абалды көрүп туруп, эшиктен кире салып мындай дейт: "О устаз, мен уулумду сизден таалим тарбия алсын деп жибербедим беле бул жака?" Десе, устаз айтат: "Ооба, о падышам, сиз ошол илим алсын, таалим тарбия алсын деп жибердиңиз" дейт. Андай болсо эмнеге менин уулум бир колунда кумганды кармап сизге суу куюп берип аткан менен экинчи колу бош турат дейт. Эгер чыныгы тарбия берүүчү болгон болсоңуз, сиз бир колу менен суу куйдуруп, экинчи колу менен сиздин путуңузду жуушу керек эле менин балам дейт. Мына илгерки падышалар бул жерде ушунчалык устаттарга болгон элдин мындай караңгылыктан жарыктыкка чыгышына, элдин өсүп өнүшүнө, сабатсыздыгыны жоюп, сабаттуу болуп, илимдүү, билимдүү болушуна салымын кошкон инсандарга падышадан тартып бардыгы чекеден эмне кылышкан, урмат, сый кылышкан. Ошон үчүн алардын балдары да мыкты адеп ахлак алып, мыкты илим алып, илимдери дагы жугумдуу болуп, мына бүгүнгүгө чейин алардын китептерде сабактары калып кеткен, кыяматка чейин дагы бизге окшогондорго үлгү болуп кете бермекчи. Биз бул окуядан эмнени айтмакчыбыз? Урматтуу окуучулар, урматтуу жумурай журт, биз эмне кылышыбыз керек? Ошол бизге бир нерсени үйрөткөн адамдарды өтө урматтап, сыйлап, ошолорго ар дайым дуа кылып, алардын ден соолугуну тилеп, жакшы урматтай турган болсок, бул жалпы коомчулукка тиешеси болгон зарыл маселелерден болгондуктан, балким ушул орозо айында, орозо мектебинде ушул нерселерге дагы көңүл бурсак, балким Аллах Таала ушул орозонун берекети менен бизди оңдоп, коомчулугубузда ушундай устаттарга болгон урмат сыйды көбөйткөн, жана аларга урмат сый көбөйтүү деген келечектин жолу кеңири ачылат деген маселе. Мына ошол эле учурда урматтуу жамаат, ушул жерде бир суроолор бар экен. Эгерде ассаламу алейкум, урматтуу устаз дейт, орозоңуз устаздар кабыл болсун. Эгерде тамакты билбей жеп алса, орозобуз бузулуп калабы? Эгерде бул жерде суроо ушундай келиптир: эгерде ушул тамакты унутуп калып жеп ала турган болсо, орозобуз бузулабы дейт. Фикх китептерибизде ушундай келет, урматтуу мусулман бир туугандар. Бир адам орозо учурунда унутуп калып суу ичип алса же тамак жеп алса, ал орозосу бузулбайт. Ошол жеп алганын жеп алды, оозундагысыны дароо чыгарып салыш керек дагы. Ошол ойдон кайра орозосуну кармаган ойдон кете бериш керек болот да. Анткени ким унутуп калып, орозо учурунда унутуп калып жеп алган болсо же ичип алган болсо дейт, сууну ичип алып же тамакты жеп алган болсо, аны Аллах Таала өзү рызкысыны берип коюптур дейт. Анан фикх китептерде ушуга тиешелүү да бир маселе бар. Жашы өтүп калган абышка же кемпирлер унутуп калып жеп аткан болсо дейт, аны мындай жашыраак бирөөлөр көрүп калса айтпасын дейт да. Себеби ал картайып калган, өтө алдан тайып калган дейт. Ошого эскертпей эле койсун, ал өзү эстесе токтотот дейт да. Болбосо жеп алып кете берет деп ушундай бир маселе айтылат. Демек, унутуп калып жеген ичкен орозого зыяны жок болот. Ошол болгону этият кылып, оозундагы, мисалы оозунда чайнап атканда эсине түшүп калса, кайра оозундагын чыгарып салып эле, кайра орозосуну жалгаштырып кете берет буюрса. Ассаламу алейкум дейт. Духа намазы саат канчадан канчага чейин окуса болот дейт. Духа намазы албетте чашке маал окула турган намаз, күн көтөрүлгөндөн ошол 1 сааттардан кийин окула берет. Ал жагы күн чак түшкө келгенге чейин окулат. 4 ракат окулса болот, 2 ракат окуса болот, 2 ракаттан кылып 6 ракатка чейин окуса боло берет. Өтө духа намазынын пайдалары абдан көп. Ага биз көңүл бура турган болсок, буюрса жашообузда, дүйнө ахиретибизге өтө көп берекелерди тапкан болобуз. Мен саждада, экинчи саждада Роббигфирли деп айтсам ошол туурабы? Нафил намаздарда ошол саждага барганда, сажданын таспесинен кийин Роббигфирли деп айтса болот. Нафил намаздарда жарактуу боло берет. Ассаламу алейкум, мен көзүмө тирсегин мас сүртсөм, көзүмдүн тирсегине мас сүртсөм
дараты бузулбайбы дейт. Жок, көзгө мас сүртөбү же кандайдыр бир сурма сүртүп алабы, кандай бир дары, ага дарат бузулбайт, даратка эч кандай зыяны тийбейт. Болгону кээ бир маздар болуп, эгерде ошол териге жабышкандан кийин териге суу өткөзбөй турган деңгээлде болсо, андан кийинки даратыңыз өтпөй калыш ыктымалы бар. Ал эми маздар булар денеге сиңирип кеткендиктен алар эч кандай зыян бербейт. Аллаху алам. Аллах дагы жакшыраак билүүчү. Ассаламу алейкум. Мен көзүмө бул суроого жооп берилди буюрса. Ассаламу алейкум. Орозоңуздар кабыл болсун. Аллах разы болсун. Бардыгыбыздын орозолорубуз кабыл болсун. Эртең менен Куран окуйбуз. Аркасынан көз менен кароо хатым кылган болобузбу? Өтөп же кайра кайталап окуйбузбу дейт. Кайрадан окуп жатамын. Күмөндөнүп кайрадан. Биз эртең менен Куран окуйбуз. Аркасынан көз менен кароо хатым кылган болбойбузбу? Эртең менен Куран. Бул сурооду мен чындыгында жакшы түшүнбөй атам. Эгерде сиз Куран Карим хатым окуган болсоңуз абдан жакшы. Бирок көз менен мындай караганда сиз ошол жөн эле көз менен карап коюу эмес, көзгө көргөн тамгаңызды өзүңүз талаффуз деп коет. Өзүңүздө ошол сөз айтылышы керек болот да. Жөн эле оюңузда же көзүңүздө карап койгон болбойт. Талаффуз болуп өзүңүз менен тилиңиз менен айтылышы керек. Эң аз өзүңүз уга турган деңгээлде окусаңыз, ошондо окуган болосуз. Саламатсызбы дейт. Таравих намазын китептен карап окуса болобу? Валейкум ассалам, саламатчылык. Таравих намазыны, башка намаздарды китептен карап окуса болбойт. Эң жакшысы сиз таравих намазыны билген бир адамга уюп, ошону менен биргеликте окуганыңыз бул жакшыраак болот. Таравих намазынын сооптору абдан көп. Ошону тез аранын ичинде өзүңүз алдынча окушту же болбосо бирөө имам болуп берсе, ошого уюп окуганды үйрөнүп алсаңыз, бул өтө жакшыраак болот. Бисмилла. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, биз жогоруда устаздарды урматтоо, сыйлоо деген маселеде сөз кылганбыз. Бирок бул жерде дагы башка суроолор келип калган экен. Күйөөм арак ичет. Ага айтпай дары берсек болобу? Койдура турган. Ушул арак маселеси өтө көп зыяндарды алып келди. Бул эч кандай пайда жок. Урматтуу ошол нерсеге кирип кеткен, арак кесип, баягы атымышкөр аракка кирип кеткен бир туугандар баш тарткыла ошодон. Эч качан анын аягы бул дүйнөдө да бактысыздыкка алып барат, ахиретте дагы тозокко алып барат, ал жаман. Эми күйөөңүз эгерде арак ичкен болсо, ага айтпай, ошол аракты токтото турган бир дары сыяктуу болсо болот. Албетте аны ыкмаларды колдонуп, ошону калтырганга аракет кылсаңыз болот. Бирок абайлаш керек, ошол нерсе дагы кандайдыр бир башка ооруларды күчөйтүп, анын өмүрүнө бир зыян жеткирип кое турган деңгээлде болбош керек. Бул жерде ассаламу алейкум, алейкум салам. Ооз бекиткенден кийин кайра уктаганда дейт, жубайы менен кучакташып уктаса болобу деген суроо экен. Буга тиешелүү бир мындай маселе бар. Пайгамбар алейхиссаламдын доорунда ушундай бир абышка келип пайгамбарыбыздан сурайт да. Эмне дейт? О Аллахтын элчиси, мен кемпиримди өпсөм болобу десе, сизге болот дейт да. Себеби аксакал кишилер булар картайып калган, буларда эч кандай коркунуч болбойт дейт. Жаш жигит келип сураганда сага болбойт дейт да. Жаш жигитте кандайдыр бир андан ары карай кандай бир козголуп кетүү коркунучу бар. Анан ооз бекиткенден кийин жубайы менен кучакташып жатып алып, андан нары карай дагы бир коркунучтар болуп кеткендиги бул макрух болот. Эң жакшысы мындай алысыраак болуп, дистанцияны сактап жүргөн максатка ылайыгыраак болот десе болот иншалла. Орозодо арак ичип жүрүшөт. Кандай болот? Орозодо арак ичип жүрүшөт, орозодо капыр болуп жүрүшөт, орозону кармабай эле эч уялбастан базарларда, ар жерлерде арак ичпесе да мындай суу ичип жүрүшөт. Негизи орозодо арак ичкен эң күнөө башка айларда, орозодо айрыкча күнөө
Анан анда башка дагы чоң күнөөлөрү бар. Ошолор ичпеш керек. Демек, сиз биз көбүрөөк ушул диндин баалуулуктарын жеткирип, арак ичкенден тыйдырганга толук аракетибизди жумшасак, ошолор да ичпей калар эле. Ассаламу алейкум. Мен 11 жаштамын. Орозо кармасам болобу? Канча жаштан тутсам болот? Эми балагат жаштан баштап тутулат. Албетте ошол жалпы мындай адатта айтылган кыз балдар 9 жаштан баштап, эркек балдар 12 жаштан деп айтылынат. Эгерде сиз кыз бала болсоңуз, 11 жашта болсоңуз, демек кармай бересиз. Эркек бала болсоңуз деле, эгерде ошол орозону кармаганга толук күчүңүз жетип турса, кармай берсеңиз, бул абдан жакшы болот. Айрыкча ошол балагатка жете элек кыздардын, балдардын Куран окушу, намаз окушу, Аллахтын өкүмдөрүнө азыртадан көнүп, жакшы амалдарды кыла бериши бул абдан жакшы да. Абдан жакшы, себеби кийин чоңойгондо ошол кыйналбастан көнүп, ошого мындай бир кыйналбастан ошол амалдарды тургузуп кеткенге өөлгө түзүлөт да. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалам "Муру ауладакум бис-салати ва хум 7 синин" деген хадиси бар. Силер балдарыңар 7 жашта кезинде намазга буйругула дейт да. Эгерде 10 жашка келгенде намаз окубаса, аз-маз эскерткиле деп хадиси бар. Ошого балдарды орозого, намазга жана башка амалдарга кичинекейинен көндүрө берген бул жакшыраак болот. Ассаламу алейкум. Ооруп орозо кармай албай калса, фидия берсе карыз болбой калабы? Же кийин кармаш керекби карызды дейт. Ооба, орозо кармай албай калган адам оору себебинен кармай албай калса, калып, орозодон кийин айыгып кетүүсү мүмкүн эмес болсо, такыр ошол орозо кармаганга өмүр бою такыр мүмкүнчүлүгү жок болсо, ал фидия берет. Фидия жолу менен кутулуп кете берет буюрса, үмүт. Ал эми эмне кылса, кийин айыгып кете турган болсо, ал казасыны кармап бериш керек болот. Казасыны кармап бере турган мүмкүнчүлүгү такыр жок болуп, ден соолугу ошо орозо кармаганга өмүрүнүн аягына чейин эч мүмкүнчүлүк бербесе, анда фидия төлөп кете берет. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Балага Азам деп ат койгонбуз. Эч нерсе болбойбу? Түшүндүрүп бересизби? Берсеңиз рахмат дейт. Ва алейкум салам. Балага Азам деген ошол улуу дегенди билдирет. Эми Азам деген атты, мисалы кээ бир аттар бар, Аллах Таала өзү, ал Аллах Тааланын ысым сыпаттары менен, мисалы Абдуррахим, Абдуррахман деген сыяктуу аттар болот. Булар жакшы аттар. Анан Азам деген атты койсоңуз, ошондо улуу бир инсан болсун, имам Азамдай жол башчы болсун, имам Матуридидей болсун, улуу эл жерге пайдасы тийген жакшы адамдардан болсун деген мааниде Азам деп койгон болсо боло берет, зыяны жок. Ал эми ошону атты коюуда кандайдыр бир Кудайга бериле турган сыпаттарды эске алып алып, ошого тандык койсо, бул туура эмесирээк болуп калат. Буну дагы улуу алымдардан сурап алганыңыз дагы да жакшыраак болот. Ассаламу алейкум. Атайлап тамекини каалап, ысырыктын жыты рахаттанып жыттаса орозо бузулабы? Түтүн заты, булар зат болот да, ичиге атайлап жута турган болсо орозо бузулат. Бул түтүн, ысырык болсун, тамеки болсун, буларда ал түтүн зат болуп эсептелинет. Орозого учурунда эгерде атайлап ичиге киргизген болсо, орозо бузулат. Кайра суроо, орозо күнү жуунса болобу? Кулакка суу кирсе ооз ачылабы? Орозонун күнү эгерде сиз тазалык кылууга, аябай тер дегенсиз, кир дегенсиз, кечинде мисал жумуштан кийин жуунуп, таранып, таравих намазга барышыңыз керек, тер деген боюнча коомчулукка кире албайсыз. Ошондой бир тазалык максатында жуунса болот. Кулакка кирген сууга этият кылышыңыз керек. Ошол кайсы бир деңгээлде ичкериге кекиртек аркылуу өтүп кетсе, орозо бузулуп калат. Ал эми кайра кулак аркылуу чыгып кетсе, ал эч кандай зыяны жок. Ассаламу алейкум. Кандайсыз устаз дейт. Менин бир тууган эжем 10 жылдан бери балалуу боло элек. Ыйык Рамазан айында дуба кылып коюңузчу, Аллахым разы болсун. Ооба, бул Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өзү ошол аяттын маанисинде шундай келет. Аллах кимге кааласа уул берет, кимге кааласа кыз берет, кимге кааласа эгиз берет, кимди кааласа кысыр кылып коет дейт да. Айрым инсандар ооба 5 жыл, 10 жыл күтүп анан балалуу же кыздуу болот.
Айрым инсандар такыл болбойт. Бул Аллахтын колундагы, Аллахтын ыктыярындагы нерсе. Аллах Таалам ошол дуа кылабыз албетте. Бардыгыбыз дуа кылайлы, ошол уулу жокторго уул берсин, кызы жокторго кыз берсин дегендей. Анан бул көйгөйлүү маселе. Бирок ошол балалуу же кыздуу боло албай жаткан инсандарга сен эмне үчүн балалуу же кыздуу болбойсуң? Же кээ бирлер кызы көп төрөлгөн, неге сен бала төрөбөйсүң деп аялыны кагып силкип зулумдук кылып аткандар да бар. Андайга шарият жол бербейт. Ал анын колундагы нерсе эмес ал. Мисал үчүн айрым балдар бар. Бала болгон менен бирок бале болот ата энесинин башына. Ошон үчүн сизге эгерде Аллах Таала бербей аткан болсо, сабыр кылыңыз. Сабыр кылыңыз. Аллах Таалам бул дүйнөдө бербесе, акыретте сөзсүз түрдө анын ордуна андан да жакшысыны берип, сөзсүз түрдө сыйлайт болгону Аллахтын тагдырына толук баш ийип, Аллахка бекем ыйман келтирүүгө биз тийишпиз. Ассаламу алейкум. Оз бекитер убактысын жарым саат эрте жаап койсо эч нерсе болбойбу? Аябай зарыл суроолордон биз ошол өзүбүздүн мечитибиздеги сабактарыбызда дагы бул туурасында токтолгонбуз. Озду мындай негизинен пайгамбар алейхиссаламдын хадисинде мазмунунда шундай келет. Бул үммөт дейт да, бул үммөт орозону оозачардын убагы келиш менен тездетип ачса, жана дагы ооз бекитүүнү акыркы мөөнөттөрүнө чейин ал барып анан ооз бекитсе, ар дайым жакшылыкта туруктуу болот деген мазмунда бир хадис бар. Улуу алымдардын баяндарында буну уксак болот. Анан эртерээк жабып алып, анан кандайдыр бир мен кыйналбайм деп текеберликке барсаңыз, бул болбой калат. Бирок ошол пенде катары алсыздыгын билдирип, акыркы мөөнөттөргө чейин жеп ичип, ошо акыркы мөөнөттөр болгондо токтоткону, анан ал жагы оозачар башталганда деле тезинен оозуну ачканы, өзүнүн убагы келиши менен календарда көргөзүш менен тезирээк ачып алганы бул жакшы болот. Керек болсо алдына майда чүйдө курма сууларды коюп алып, Аллахым, азыр мен ушуну жейм, болгону сен өкүмүңдү аткарып жебей турамын. Вакыт келиш менен жеп алам, мен алсызмын деп Аллахка алсыздыгыбызды көргөзүп турганыбыз жакшы болот экен да. Бул маселеде Айша энебизге бир киши келип сурайт да, Айша энебизге айтат: биздин чөлкөмдө эки киши, бирөөсү казы, бирөөсү хаким, экөөсү талаш тартыш болуп атат дейт. Кандай десе, бирөөсү ооз ачар болору менен вакыт келери менен тезинен ачып жиберип атат, бирөөсү бир аз кармалып анан ачып атат дегенде, кимиси тез ачып атат дегенде, Айша энекебиз сураганда, ошол сурап келген киши Ибн Масуд радыйаллаху анху тез ачып жиберип атат. Наркысы Абу Саид аль-Худри болсо, ал бир аз карманып анан ачып атат дегенде, Ибн Масудтун кылганы туурарак, сүннөткө жакыныраак ошол деген да. Демек биз ушул хадистерден билгенибиз, жана устаттардан үйрөнгөнүбүз ошол, ооздун бекитиш убагыны акыркы мөөнөттөргө чейин кармап, анан ооз ачарды ошол вакыт келиш менен дароо ачып алган жакшыраак болот деген маселе. Ассаламу алейкум, устаз. Пайгамбар менен элчинин кандай айырмасы бар дейт? Ооба, пайгамбар менен элчи. Элчи деген расул, инсанун баасахуллаху таала илал халқи ли таблигил ахкам. Ушундай бир инсан болот ал, аны Аллах Таала адамдарга Аллахтын өкүмдөрүнү жеткириш үчүн адамдарга жөнөткөн бир инсанга элчи деп айтат да. Элчи деп айтат. Анан пайгамбар деле элчи болгону расул, наби болуп айтылат. Расул өзүнө китеп берилген, шарият берилген. Наби болсо, ошол өзүнө мурдагы келген пайгамбарлардын шариятынын өкүмүнү уланта берген пайгамбарга айтылат. Биздин тилде жалпы эле пайгамбар деп койгон менен, мындайча айтканда, ар бир расул наби боло алат, ар бир наби расул боло албайт деген маселе. Ар бир тоголок, ар бир жаңгак тоголок, бирок ар бир тоголок жаңгак эмес дегендей маселеге окшоп кетет. Ошондо наби менен расул экөө негизинен бирдей эле. Ушул нерселерди мына өздөштүрсөк жакшы болот. Ассаламу алейкум, устаз. 5 маал намаздардын кайсынысы купуя окулат эркектер үчүн? Эркектер үчүн 5 маал намаздын кайсынысы купуя окулат? Күндүзгү намаздар купуя окулат. Күндүзгү намаздар купуя окулат. Мисалы, пешим намазы, асыр намазы купуя окулат. Ассаламу алейкум. 1 саат калганда жеп алдым. Билбей кандай болуп калат?
Ошол фикх китептерибизде ушундай көргөзүлөт. Мисалы 1 саат калды же аз гана калды. Бул күн батты, күн бүркөө болуп, күн баттыго, озочар болдуго деп ойлоп жеп алган болсо, бирок чындыгында караса ал убакыт келе элек болсо, анын орозосу бузулбайт. Ал себеби эмне болду? Баягы эрте ачып алгандыгы үчүн, баягы билбей калгандыгы үчүн бул күнөкөр болбойт, бирок ошол күндүн бир күн орозосун, бир күндүк орозосуну казасына кармап берип коет, кафарат болбойт иншалла. Ассаламу алейкум устаз, орозодо вакцина алса болобу, рахмат дейт. Эми ошол укол алуу, укол албоо маселеси өтө бүгүнкү күндө талкуу жараткан маселе. Ошол укол алабы, албайбы, вакцина жана башка уколдун түрлөрү, аны улуу устаттар жооп бергени жакшыраак болот. Негизинен биз илгерки устаздарыбыздан угуп келген нерсебиз, укол алганда ошол кандай эле түрү болбосун, орозо кармаган адамдын орозосу бузулат дегенге ошого амал кылып келгенбиз. Анан бүгүнкү күндө ошол ар кандай түрлөрүнү айтып, орозо бузулбайт деген дагы фатвалар берилип атат. Буну эң жакшысы, эң улуу чоң устаздардан жообуну алган дагы да максатка ылайыктуураак болот деп ойлойбуз. Күйөөм абдан кызганчак. Ар кандай жаман ой кылат. Алыска чыкса, катуу кызганганда кээде кол көтөрөт. Сабыр кылып жүрө берсем, бир күнү өлтүрүп коёбу деп корком. Айткандарын баарын кылам. Тууган урагыма да катыштырбай койду. Эмне кылсам болот? Ажырашсам кыздарыма убал атасыз калат. Эми ушул тема аябай көйгөй, бул дүйнөлүк деңгээлдеги эң чоң маселелерден. Күйөөңүзгө ошончо кыздарыңыз бар экен, сабыр кылыңыз. Сабыр кылыңыз, сабыр кылыңыз, сабырдын түбү сары алтын деп айтылынат. Билесизби, бир имам, мен бир кыскача бир окуяга токтолуп өтөйүн. Имамдардын бирөөсү мечитте олтурса, бир аял келет да, күйөөсүнүн үстүнөн даттанат, аркы берки кылат. Анан имам айласып кеткенден не кылышын билбей мындай байкаса, ошол аялдын тили аз-маз узунурактай болгонун байкайт. Анан кийин имам кагазды алат дагы бирдемселерди жазып, төрт бүттөп, ошол аялдын колуна берет. Карындашым дейт, сиз албарыңыз кагазды, үйгө барыңыз, күйөөңүз эшиктен келип баягы ызы чуу башталганда, үйдөгү ызы чуу башталганда кагазды тиштеп олтуруп алыңыз дейт. Үн катпаңыз күйөөңүзгө дейт. Анан ушундай кылсаңыз, ал сизге кол көтөрбөй коет дейт. Макул дейт дагы барат. Үйүнө барат дагы, күйөөсү ошо адатка айланып калган, күнүгө келет, кызганычтын айынан дагы бирдемсенин айынан ызы чуу башталганда, аял тил катпастан кагазды тиштеген бойдон отуруп алат. Анан күйөөсү ачууланып ары басып бери басат, баягы ошол аялыдан тескери бир сөз келбегендиги үчүн ачуу балт эле таркап, анан кийин кайра мындай жөнөкөй болуп калат. Бир күн өтөт, 2 күн өтөт, 5-6 ай өтүп, арадан баягы ызы чуу жоголот, баары өз ордуна, нормасына түшөт. Анан кийин акылдуу келин экен, ошол устат мага жакшы бир жол көргөздү эле деген ойдо бир аз-маз бир белек бекчелерин алып рахмат айтып коеюн деп келсе, имам кайра эле мечитте отурат. Айтат, урматтуу имам, ушул күйөөм урбай калды, ызы чуу болбой калды, абдан жакшы болуп кетти биздин жашообуз. Сизге рахмат, жакшы жол көргөздүңүз эле дегенде, имам айткан экен да, карындашым ошо кагазды ачып окудуңбу дейт. Жок, ачып окубадым десе, ошол жерде тилиңди тыйып жүр деген жазуу бар эле дейт да. Демек, аял заты көбүнчө тилини тыйып жүрсө, анан эркек ары басып, бери басып, ордуна түшүп калат. Бирок ошол эле учурда эркектер биз дагы эмне болушубуз керек, сабырдуу болуп, кол көтөрбөстөн, алар биздин балдарыбыздын, кыздарыбыздын апасы го акыры, алар бизде дагы энебиз бар го, карындашыбыз, кызыбыз бар го, ошон үчүн аларга эч кандай зулум кылбашыбыз керек да, зулум кылбашыбыз керек. Бир киши аялы менен 60 жыл жашаптыр да. Аллах Таала жашоолоруна береке берип, ушундай неберелүү, чеберелүү болуп 60 жашаган. 60 жылы толушу менен эркек чуркап үйүнө келеткенде, кемпир, сен да мен да экөөбүз да бейишке киребиз дейт экен. Каяктан алдың бул кабарды? Кандайча бейишке киребиз десе, экөөбүз тең бейишке киребиз дейт. Не болду? Чоо жайын түшүндүрбөйсүңбү эми абышка десе, эмне дейт? Күйөөсү айтат, 60 жыл болду турмуш курганыбызга дейт. Мына жашап жатабыз.
Сен дейт мендей акмак жаман күйөөң бар экендигине сабыр кылып жашап келип атасың. Мен дагы сендей жакшы, ыймандуу, сабырдуу аялым бар экендигине, чыдамкай аялым бар экендигине шүгүр кылып жашап келем. Аллах Таала сабыр кылуучуларды да, шүгүр кылуучуларды да бейишке киргизем деген, экөөбүз тең бейишке киребиз деген экен да. Мына ушул окуялар турмуштан алынган. Ошолор бизге кайсы бир деңгээлде үлгү болсо болчудай. Аллах Таалам үй бүлөлүк ынтымак берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум салам. Сүннөт намазда, саждада Субхана Роббиял А'ла дегенден кийин Аллахумма гфирли десе болот. Ооба, жана жогоруда да айтылган Аллахумма гфирли, Робби гфирли деп айтса болот. Ассаламу алейкум. Динде үй салганга чейин кир жуугуч машина, газ, плита алса болобу? Динде үй салганга чейин ооба, ал тиричилик нерселер, мисал үчүн күнүмдүк кириңизди жуасыз, аркы беркилерди кыласыз, күнүмдүк өзүңүз батирде турсаңыз деле үй салганга чейин ошол нерселерди алып, мындай күнүмдүк жашооңузду кичине дагы да жеңилдетип, анан вактыңызды мындай батыраак кириңизди жууп алып, калган вактыңызды илимге жумшап, китеп окуп, шарият үйрөнүп, аркы берки кылган үчүн ошондой бир өбөлгө түзүш максатында кылсаңыз болот, албетте, ага эч кандай тыюу жок. Суроо таравих намазында ар бир 4 рекет бүткөндөн кийин тасбих айтуу сөзсүз түрдөбү? Кененирээк маалымат берип коюңузчу. Сураныч. Мен таравих окуп жатам 20 рекет, бирок тасбих айткан жокмун дейт. Ооба, тасбих, таравих дегени өзү эс алуу, таравихадан келип чыгат. 4 ракатта бир таравих, бир эс алып алып, эс алганда ошол өзүнүн азыр бизде айтылып аткан тасбих бар, ошону айтсаңыз болот. Анан аны билбесеңиз салату уммия деп коет. Салату уммияны окусаңыз болот. Эгерде аны билбесеңиз, эч нерсе билбесеңиз, кичине отуруп, кичине эс алып окусаңыз болот. Анан негизинен айткан тасбихни айткан бул жакшыраак. Ошол бизде ар бир 4 ракаттан кийин айтылып аткан тасбих бул өтө улуу маанилерди ичине камтыган. Бул тасбихтер айтылган жерде Аллах Тааланын берекеси жайт. Ошон үчүн бул тасбихлер жаттап алган жакшы. Жаттап алганга чейин мейли, жаттап алганга чейин ошону окубай турса деле болот. Бирок китептен карап деле ошону окуп, эптеп айласын таап окуганга аракет кылсаңыз, бул жакшыраак болот. Саламатсыздарбы? Ва алейкум ассалам, саламатчылык. Орозомун, дары ичсем болобу? Дары ичкенге болбойт. Дары ичкенде орозо бузулуп калат. Эгер билип туруп ичсеңиз, кайсы бир деңгээлде кафарат болуп кетиши ыктымалы бар. Ошон үчүн дары ичпейсиз. Каза намаздар купуя окулат. Рукуга барганда Аллаху акбар үн чыгарып айтылабы? Каза намаздар купуя окулат. Ооба. Анан ошол каза намаздын, эгерде каза намаздын кечки намаздары, ооба, купуя окуй бересиз. Аллаху акбар тасбихтерди дагы кааласаңыз купуя айта бересиз. Үн чыгарбасаңыз деле боло берет. Урматтуу мусулман бир туугандар, мына дагы бир суроо бар экен. Ассаламу алейкум устаз дейт. Ва алейкум салам. Бир жумуш болуп жатканда ошол иштин терс жагын айтып койсо, ошол тилек болуп калабы? Рахмат дейт. Бир жумуш болуп жатканда ошол иштин терс жагыны, ал кандай жумуш? Бул жерде суроо мындай бир бүдөмүк сыяктуу экен, аныгыраак эмес экен. Эми кандайдыр ар бир иштин кандайдыр бир оң жагы жана терс жагы болушу ыктымалы бар. Бирок кандай учурда дагы ошол эгерде терс жагы көп болуп, кандайдыр бир коркунучка алып бара турган болсо, ага аны эме кылбайсыз, ал ишти кылбайсыз. Бирок көбүнчө Аллах Таалага таянсаңыз, толук баягындай себептерini аткаргандан кийин, өзүңүздүн колуңуздан келген бардык себептерди аткаргандан кийин натыйжасыны Аллахтан күтүп, Аллахка тобокел кылып аракет кыла берсеңиз, инналлаха юхиббул мутаваккилин, Аллах Таала өзүгө тобокел кылгандарды абдан
жакшы көрөт деп, жакшы көргөндүгү үчүн аларды ийгиликке жеткирет деген мааниде аят бар. Ошон үчүн Аллахка тобокел кылыш керек болот. Саламатсызбы? Баланын наристенин зарасы кийимге тийип калса, дарат бузулабы? Жана кийимди которуш керекпи? Ооба, ушундай бир түшүнүк бар. Ошол сүтемди болсо эчтеке болбойт дегендей. Жок, ал дарат бузулбайт. Сизде даратыңыз болсо, кийимиңизге наристенин эмеси зарасы жугуп калган болсо, кийимди которосуз, же ошол кичинекей жер болсо ошол жерди жуасыз, чоңураак болсо которгонуңуз дагы да жакшыраак болот, анан даратыңыз бузулбайт, андан даратка зыяны жок болот. Болгону ошол дараттын намаздын шарты болгон кийимиңизди алмаштырасыз же жуасыз. Ассаламу алейкум. Куптан намазын баамдатка чейин окуса болобу дейт. Куптан намазыны баамдаттын убагына чейин бираз кечеңдетип окуса болот, эгерде мындай ошого туура келип калган болсо, кичине кечеңдетип түндүн жарымына чейин алып барсаңыз болот, бирок баамдаттын убагына карап такап алып барыш бул анча дурус эмес да. Эгер бир себептерден улам болсо макул, бирок атайын кылуу бул анча дурус эмес нерселерден болот. Анан негизинен бүгүнкү күндө ушул нерсени эске алыш керек. Ар бир намазды өз убагында, ушул өз алгачкы убагында, өз убагында окуп алсаңыз жеңил да болот. Анан кийин намаздар калып калышына дагы мындай калып калбай жакшы да кетет да. Мисалы, бир намаздын убакыты башталды, сиз окубай койдуңуз да, азыр бир аздан кийин окуйм дедиңиз, бир аздан кийин өткөндөн кийин дагы бир аздан кийин болуп атып, бир аздан наркы намаздын убактысы келип калат. Бир намаз калат, эки намаз калат, шайтан анан сизге айтат, эки намазың калды, үчүнчүсүндө эле калтырып кое берейинби дейт дагы. Ошон менен бир өзүңүзгө келсеңиз, бир жумалык намаздарыңыз калып кеткен болот да. Көбү ошондой болуп жүрөт азыр. Ошон үчүн сиз намазды өз убагында окуганыңыз жакшыраак болот. Бисмилла. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Намазда бир рекетте Нас сүрөсүнүн, экинчи рекетте Ихлас сүрөсүнүн окуса болобу? Эми ошол намазда сүрөлөрдү тартиби менен окуган бул жакшы нерсе да. Мисалы үчүн биринчи көбүнчө карапайым эл баары билген 10 сүрө бар, же болсо 5 сүрө бар да. Эң аз 3 сүрө билишет. Ихлас, Фалак, Нас. Эгерде ушул 3 сүрөнү билсеңиз, биринчи Ихласты окуйсуз, биринчи ракатка, анан кийин Фалакты окуйсуз да, ошентип кетесиз. Ылдыйдан Насты окуп, анан Ихласты окусаңыз, бул макрух болот деп айтылынат. Себеби сүрөлөрдүн тартиби менен окуган бул жакшыраак болот. Элем билбей калган болуп окуп жүрсөңүз, мындан ары билип алсаңыз жакшы болот. Билип алыңыз. Ихласты биринчи окуйсуз, анан Насты окуйсуз. Эгерде бир ракаттын ичинде Ихласты, анан кийин экинчи бир зам сүрөгө Ихласты окуп, кайра Насты окусаңыз, ортодо Фалак сүрөсүнү калтырып койсоңуз бир ракатта, анда бул макрух болот деп келет. Бирок экөөнү 2 ракатта кылып окусаңыз дурус боло берет. Ассаламу алейкум устаз. Ва алейкум ассалам. Ажатканада отурганда азан айтылып калса эмне болот дейт. Ошол азанды ошол жерде адатта биз азанды укканда ичибизден ошол азанчынын сөзүнү кайталап турушубуз бизге бул жакшы иш болот. Анан дараткананын ичинде отурганда ошол нерсе азан айтылып калса, тыңшабаганга, көңүл бурбаганга аракет кыла беребиз. Анан дараткананын ичинде отуруп, ошол азанчынын сөзүнү кайталабайбыз да. Укпаганга, баягы көңүл бурбаганга аракет кылабыз. Бирок шуну аракет кылыш керек, азан айтылганга чейин даратканага кирип алсак, же азан айтылып өткөндөн кийин кирсек, ошого мындай өзүбүздү туурлап алсак, бул колдон келе турган нерсе болуп эсептелет. Ассаламу алейкум. Шейланы кийсем болобу же болбойбу? Шейланы. Бул сурооңузду түшүнгөн жокпуз. Ошол урматтуу жамаат, бул орозонун күндөрүндө өтө көп суроолор келет, өтө көп маселелер козголот. Ошон үчүн кайсы жерде устаздар, имамдар, алымдар болсо суроолордун жооп, баягы бизде азыр берилип аткан кээ бир суроолордун жообу толук болбосо, дагы да илимдүү устаздардан кайрылып алсаңыздар болот. Ошон үчүн бул сурагандан тартынбаш керек.
сурап барып биз көп нерсени үйрөнүп алабыз. Болгону сураган нерселерге амал кылганга аракет кылыш керек. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Салиха деген атты түшүндүрүп коесузбу? Салиха. Салиха дегени бул женский аял затына коюлган ат болуп эсептелинет. Мисалы үчүн эркек балдарга салих деп коюлса, аялдарга салиха деп коюлат. Салиха дегени Кудай Тааланын, Аллах Тааланын буйруктарын аткарган, Кудай Аллах Таала тыйган нерселерден тыйылган, ар дайым таза, түз жүргөн, тобо истигфарга баягы бекем болгон, таза жолдо жүргөндөргө салиха аял же салиха кыз деп айтылынат. Эркектерге салих жигит же салих бала деп айтылынат. Аллах Таалам бизди бардыгыбызды ошол салих жана салиха болууну насип эткен болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Орозо. Орозоңуздар кабыл болсун. Аллах разы болсун. Уулумдун аты Нуремир. Нур Эмир деп койдук. Туура эле койдукпу? Рахмат дейт. Нур Эмир. Бул жерде нур деген өзүнчө, нур анан эмир өзүнчө. Эмир баягы амир дегендей эле. Нур Эмир деген негизинен эч кандай деле шариатка тескери келбейт Нур Эмир, бирок мындан дагы жакшы аттарды койсоңуздар болот да. Мисалы үчүн Юсуф деп койсоңуздар болот, Ибрахим деп койсоңуздар болот. Биздин элибизде дагы кеңири таркалган аттар мисалы булар. Анан ошол эле учурда мааниси да пайгамбар атына коюлгандыгы үчүн булар өтө берекелүү аттар болот. Ассаламу алейкум. Мен кошунам мас абалында жаман сөздөр менен сөгүп жиниме тийгенинен катуу урушуп койдум эле. Орозом бузулган жокпу дейт. Кошунаңызга Аллах Таала мунсап берсин. Эми баягы кошуначылыкта анда санда бир маселелер болуп кете берет. Пайгамбар алейхиссалам ошол орозо кармаган адам менен орозо ошол бирөө мындай бир жакалаша кетсе, бир айтыша кетсе, ошол жерден мен орозомун деп эле койгон жакшыраак деген да. Мен орозомун. Мен сен менен жакалашып, сага теңелип отурбайм деген жакшыраак. Ошончо катуу ачууңуз келсе дагы өзүңүздү басып койгонуңуз жакшы болот. Бирок ошол мас абалында болгондугу үчүн өзүнө келген учурда жакшы түшүндүрүп, насаат айтып түшүндүрүп коюшуңуз керек болот. Бирок орозоңуз бузулбайт, орозоңузга эчтеке болбойт ал учурда. Ошол орозо кармаган адамдар өтө этият болушубуз керек болот. Орозонун баягы жогоруда биз сөз кылганбыз, сапатыга өтө көңүл бурушубуз керек да. Ошон үчүн болушунча баягы анча-мынча надандар, анча-мынча бир орозодон кабары жок, райян бейшинен кирүүнүн үмүтүн үзүп койгондор, анча-мынча бир өдө төмөн сөз кылса, жылмайып коюп эле кете берген жакшы да. Мисалы үчүн Кур'ан-ы Каримде бар: Астагфирулlah ва ибадур рахманиллазина ямшуна алал арди хауnan ва иза хатабахумул жахилуна қалу салама. Аллах Тааланын ушундай пенделери бар, жер бетинде оор басырыктуу болуп жүрүшөт, текеберленбей, ага буга бирден чапкыланып урулбай, мындай оор басырыктуу болуп, маанилүү болуп жүрүшөт. Анан аларга бир жахилдер аркы берки сөздөрдү айта турган болсо, ошолорго теңелип отурбастан салама, тынч эле бол деп акырын басып кетип калат дейт да. Ошондой кылганыбыз дагы да жакшыраак болот. Бисмилlah. Буга орозодо тишти паста менен жууса болобу дейт. Орозодо тишти паста менен жууса таксырлар ошону алымдарыбыз, устаттарыбыз макрух болот деп айткан. Макрух болот. Анткени бир даамы, кандайдыр бир сызып кетип калыш коркунучу бар. Орозонун сапатына бир залакасы тийип калышы мүмкүн. Ошон үчүн сиз оозду бекитердин астында, ооз ачардан кийин баягы кечинде жатарда же оозду бекитердин астында таза жууп алсаңыз жакшы болот. Анан мисвак колдонуңуз. Мисвак колдонуңуз. Билесиздерби, урматтуу мусулман бир туугандар, мисвак колдонгондун өтө пайдалары көп болот. Пайгамбарыбыз лаула ан ашуqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli salatin. Эгер үммөтүмө бир оорчулук, машакат болбогондо, мен ошол ар бир намазда мисвак колдонууну буйрумакмын деп айтат да. Бунун пайдасы өтө чоң экендигин далалат берет. Ошого мисвакты көп колдонсок жакшы болот. Орозочудон мисвак колдонуп жүрө беребиз, орозо бузулбайт. Ассаламу алейкум. Мен балам аты Мухаммед деп койгом. Эч нерсе болбойбу? Түшүндүрүп берсеңиз рахмат дейт. Ва алейкум салам.
Muhammed деп қойған болсаңыз, әлбетте жақшы ат. Muhammed aleyhisselamдың жолundan жүрген, ошонун ойлогон ойуну ойлогон, жолунан жүрген, эл жерге бүтүндөй жумурайт журтка пайдалуу инсандардан болсун, абдан жакшы болот, жакшы ат. Болгону ошону баягындай пайгамбар алейхисаламдын атынын урматына коюлгандыгы үчүн кээде баягы кээ бир айбандардын атын айтып, сен ошондойсуң деп кордобош керек. Кордобой жакшы сөздөр менен мындай эскертиш керек. Деги эле кандайдыр балдарыбыз болобу, кыздарыбыз болобу, биз аларды кайсы бир айбанга теңеп, баландайсың, сен күндөйсүң дебей, бай болгурум, берекет тапкырым деген жакшы сөздөр менен эскертип жүргөнүбүз жакшыраак болот. Ассаламу алейкум. Мен кан басымым төмөн. Орозону катар күндө кармасам, башым айланып, караңгылашып кетип жатат. Bir gün karmap, bir gün karma basam, orozom бүткөндөн кийин карыз күндөрдү кармасам болобу дейт. Эми аны сиз барып ошол тиешелүү адистер менен сүйлөшүшүңүз керек, мисалы врачтар менен. Анан алар не деп айтат? Эгер алар ошондой кылсаң болот десе, демек шарият ошону колдойт да, ошого жараша бир жол тутуп кете бересиз буюрса. Аллах таалам сизге ден соолук берсин. Эми урматтуу мусулман бир туугандар, мына биз сиздер менен ушул суроо жооп багытында аз-маз бир убакыт бөлгөнгө аракет кылдык. Бизде кандайдыр бир суроолорго толук жооп берилбей калган болсо, аны дагы да чоң аалымдардан, устаздардан сурап, чоо жайыны үйрөнүп алсаңыздар дагы да жакшы болот. Анан анча-мынча бир кемчиликтер болгон болсо, иншаллах аны бара-бара акырын-акырын түздөгөнгө аракет кылабыз. Деги эле Аллах таалам бардыгыбыздын жакшы амалдарыбызды кабыл кылган болсун. Аллах таалам ошол нечен деген орозонун күндөрүнө жеткирсин. Анан дагы бардыгыбызга эки дүйнөнүн жакшылыктарын берип, эки дүйнөнүн жамандыктарынан өзү сактаган болсун. Эл жерибизге тынччылык, аманчылык берип, бардыгыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатух.